Кайсы материалдан үй курган жакшы, газоблокпу же бышкан кирпичпи? Эгер бюджетте чектелүү болуп, тез жана экономдуу үй кургуңуз келсе, автоклавдык газоблок жакшы чечим. Бул кадимки газоблок эмес, заводдо жогорку басымда жана болжол менен 200 градус бууда бышырылган материал. Натыйжада структурасы бирдей, салмагы жеңил жана жылуулукту жакшы кармайт. Ошондой эле дубал тез тургузулат, фундаментке түшкөн жүк азаят. Бирок газоблоктун да кемчиликтери бар. Ал нымдуулукту сиңирүүгө жакын. Ошондуктан сөзсүз тышкы коргоо, штукатурка же фасад талап кылынат. Ошондой эле тыгыздыгы төмөн болгондуктан шума изоляциясы кирпичке салыштырмалуу начар. Эгер бюджет жетиштүү болсо, бышкан кирпич эң ишенимдүү классикалык вариант. Ал жогорку температурада күйгүзүлүп жасалгандыктан өтө бекем, узак мөөнөттө формасын өзгөртпөйт жана нымга туруктуу. Тыгыз структурасынын эсебинен үн өткөрбөй шума изоляция жакшыраак. Бирок кирпичтин да өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ал жылуулукту газоблокко караганда начарраак кармайт. Ошондуктан кошумча утепление талап кылынат. Мындан тышкары салмагы оор болгондуктан фундаментке күч көбүрөөк түшөт жана курулуш убактысы узагыраак болот. Сиз кайсы материалды тандайсыз? Эки варианты тең эң маанилүү нерсе туура жасалган фасад жана утепление. Эгер дубал сыртынан корголбосо, материал канчалык жакшы болбосун, өзүнүн сапатын толук сактай албайт. Эгер үйүңүз газоблок же кирпич менен курулуп, бирок фасады жасала элек болсо, штукатурка, утепление жана фасадты бир эле термосартташ менен бүтүрүп беребиз. Баасы кызык болсо комментке плюс калтырыңыз. Курулуш боюнча кызыктуу жана керектүү маалыматтарды өткөрүп жибербөө үчүн каналы катталып, видеого лайк басыңыз.